Саламатсыңарбы балдар? Биз адам жана коом сабагы баштайлык. 11-класстар үчүн темабыз шайлоо системалары. Сабагыбыздын максаты шайлоо деген эмне, шайлоо системалары кандай жүргүзүлөт жана шайлоонун процедуралары кандай жүрөт. Шайлоо деген эмне? Шайлоо бул добуш берүүнүн жардамы менен мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын түзүү ыкмасы, жарандардын өзүнүн тандап алуу укугун жүзөгө ашыруусу мамлекетти башкарууга катышуусунун эң маанилүү көрүнүшүнүн бири болуп саналат. Шайлоо деген сөз менен сөздү силер далай жолу эле кезиктирип газета журналдардан, телевизор аркылуу деле угуп жүрсөңөр керек балдар. Азыр ошо шайлоолор кандай өткөрүлөт, кандай процедуралар болот, силер менен чогуу түшүнүк алууга аракет кылалы. Шайлоо бул бийликтин шайланма органдарын түзүүнүн белгилүү тартиби катары жүргүзүлөт. Шайлоо системасынын жыйындысы болуп, шайлоо укугу деп аталган укуктук нормаларга таянат жана ошондой эле ал Конституциянын туура келген бөлүктөрүнө жалпы түрдө бекитилген дагы атайын шайлоо мыйзамдарында деталдаштырылган. Ал жарандардын мамлекеттик шайлоо органдарын түзүүгө катышуу укугуна негизделген. Ошондой эле активдүү шайлоо укугу бул шайлоолордо жана референдумдарда катышууга мүмкүндүк берген добуш берүү укугу болуп саналат. Шайлоо укугу жарандардын мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоого жана шайланууга укуктуу. Мисалы, активдүү укук деп дагы аталат. Бул шайлоого жана референдумга катышууга укуктуу деген жарандар. Ал эмне пассивдүү укук? Эгерде жаран депутат же болбосо мамлекеттин башчысы болуп калса, ошондой эле абсентеизм деген дагы биз шайлоого байланыштуу дагы жаңы сөздөр бар. Булар абсентеизм деген баш тартуу жана катышпай коюу дегенди түшүндүрөт. Шайлоочунун добуш берүүдөн баш тартышын биз абсентеизм деп дагы атап коет экенбиз. Эң негизгиси ошо шайлоого катышуу бул эң алгач жарандын конституциялык укугу болуп эсептелет да. Себеби биз жаран катары, Кыргыз Республикасынын жараны катары конституциялык укуктарды дагы биз сактап, жоопкерчиликтүү мамиле жасашыбыз керек. Шайлоо укугунун принциптерине токтолуп кетсек, баардык шайлоону өткөрүү талаптары аткарылганда гана шайлоо мыйзамдуу деп саналат. Мисалы, шайлоо процесси кандай жүрөт? Шайлоо процедурасы кандай жүрөт? Ар бир баскыч менен карап өтсөк, биринчи баскычы бул даярдык көрүү баскычы деп аталат. Шайлоонун мөөнөтүн белгилөө, шайлоо округдарын жана шайлоо комиссиясын түзүү, шайлоочулардын тизмесин түзүү жана кандидаттарды каттоо. Бул биринчи баскычы. Ал эми экинчи баскычы болсо, бул добуш берүү кампаниясы деп аталат. Шайлоого катышкан кандидаттардын жана партиялардын үгүт жүргүзүү иштери. Болбосо биз башкача да атап коебуз, агитация деп, агитацияда жүрүшөт партиялар деп өзлөрүнүн платформалары, өзлөрүнүн максаттары менен чыгышат, элдерге кеңири маалымат беришет. Үчүнчү баскычы бул добуш шайлоонун өткөрүлүшү, добушту саноо. Мисалы, жанагы биз ар бир кандидаттын мисалы канча киши шайлады, канча процент алды деген санактар. Ошондой эле жалпы жыйынтыгын чыгаруу. Шайлоо системасы негизинен 3кө бөлүнөт. Бул мажоритардык, пропорциялаш жана аралаш деп. Аралаш деп комбинациялык түрдө деп дагы айтылып калат да. Мажоритардык түрдө тандаган айрым мамлекеттер бар. Булар Белоруссия, АКШ, Улуу Британия, Франция. Ал эми пропорциялаш багытты тандаган Россия, Испания, Швейцария, Нидерландия, Чехия дагы. Ал эми аралаш деген бул кандай болушу? Аралаш деген бул мажоритардык жана пропорциялаш системанын принциптеринин негизинде түзүлөт да. Мисалы, бул кайсы мамлекеттерде? Бул Францияда, Италияда жана Польшада.
Мажоритардык системанын өзгөчөлүгү эмнеде? Бул биринчиден ким абсолюттук көпчүлүк добушту эгерде 50%ден көбүрөөк алса, анда ал шайланды деп эсептелет да. Добуштун абсолюттук көпчүлүгү дайыма эле мүмкүн болбогондуктан бул системада добуш берүү эреже катары эки турдан турат. Бирок экинчи турда добуштарды эсептөө башка система боюнча аныкталат. Ал эми экинчиси болсо, бул салыштырмалуу көпчүлүктүн мажоритардык системасында жеңүүчү атаандаштарына салыштырганда көбүрөөк добушту алышы керек. Бул тартипте ири партиялар көбүрөөк артыкчылык алышат. Ал эми үчүнчү өзгөчөлүгү квалификацияланган көпчүлүктүн мажоритардык системасында жеңүүчү алдын ала белгиленген добуштардын теңинен көбүнө добушка ээ болот да. Андан кийин пропорциялаш системанын өзгөчөлүгү, бул пропорциялаш системанын өзгөчөлүгү эмнеде? Анын негизи катары партия үчүн берилген шайлоочулардын добушу менен добуш алган мандаттардын ортосундагы пропорциялаш принциби алынган. Бул системада чоң шайлоо округдары түзүлөт. Алардын ар биринен бир нече депутат шайланат. Мына бүгүн биз шайлоо системасын карап өттүк балдар. Эгерде силерди кызыктырган дагы суроолор болсо, байланышка чыксаңар болот. Силерге тапшырма шайлоо системасындагы референдум деген эмне, референдумду кандай түшүнөсүңөр, анын негизгиси эмне, өзгөчөлүгү эмнеде, түрү кандай түрлөрү болот, ошолорду дагы өзүңөр маалымат издеп таап, интернет ресурстарынан дагы мындай маалымат алып, дептериңерге жазсаңар дагы болот. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.